кошуна менен бөлүшүүбүз болуп эсептелет. Бөлүшүү үчүн бай болуу шарт эмес. Колуңда эмне бар болсо ошо менен бөлүшөсүң. Алейхиссалату вассаламдын бул маселеде өтө көп хадистери бар. Bir gün Abu Zar айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага мындай деди. Тамак жасаган учурда, бир шорпо бышырып аткан учурда шорпого сууну көбүрөөк кой дейт. Көбүрөөк куйгуруң сууну. Анан кошуналарга бир кара. Кайсы кошунанын муктаждыгы бар болсо, ошого барып туруп тамагынан эмне кыл, икрам кылгының дейт. Тамагынан барып туруп белек бергиниң деп айтат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Ким өзү үйүндө ток уктап жаткан болсо, курсагы ток уктап жаткан болсо, анан кошунасы ачка экендигин билсе, бул киши бизден эмес дейт. Бул киши менин үмөтүм эмес. Бул киши мусулмандардан болуп эсептелбейт. Макул, Аллахтын астында иман келтирген, бирок бул инсанды тозоктон кутура турган иманга ээ эмес бул инсан. Иманы толук эмес деген маанисинде. Мен лайса минна, менден эмес деген сөз кыяматта шапаатка мага келет, ал чуркап келет. Мага шапаат бер деп келет дейт. Мен ага шапаат кылбайм деген сөз. Ким ток жатып туруп курсагы ток, кошунасы ачка жаткан болсо дейт.